Осторожно, новости деп аталган телеграм-канал жарыялаган видеолордун биринде Сахарова миграциялык борборунун алдында кезекте турган адамдар батпай, тыгылышып, түртүшүп жатканы көрүнүп турат. Экинчи видеодо болсо тепсендиде калып, эс үчүн жоготкон 2-3 кишинин жерде жатканы тартылган. Телеграм-канал алардын бири каза болгонун маалымдады. Күбөлөр «Осторожно, новости» каналына билдиргендей, Варшава шоссесинде жайгашкан миграциялык борборго алар 15 майда таңкы саат 9-да келген. 3 саат өткөн соң алар кезектин ар жагынан кыйкырыктарды угушкан. 2 киши өзүн жоготуп кулап түшкөн. Көп өтпөй аларды тез жардам алып кеткен. Күбөлөр белгилегендей аба жетпей каза болуптур. Кароолчулар видеого тарткандарды коркутуп, тартырбоого аракет кылган. Телеграм-канал каза болгон адам кайсы өлкөнүн жараны экенин так айткан эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кече жакында 15 май күнү Сахаровада бир мигрант, мусулман бир тууганыбыз көз жумуптур да. Жаткан жер жайлуу болсун, Аллах Таалам бейиштен берсин. Ал дагы эми ушул бөтөн элге, бөтөн жерге келип, үй бүлөмдү багайын, бала чакамды камсыздайын, тамак ашын кылайын, кийим кечейин кылайын деп иштеп жүргөн бир мусафир, мусулман бир тууганыбыз болгон да. Жаңылыктардан угуп калдык жана ошол точно улутун эч ким мындай так маалымат жок, бирок ошол кошуна өлкөлөрдөн деп атат да. Эмнеси болсо дагы мусулман бир тууганыбыз жаткан жер жайлуу болсун. Билесиздер, Сахаровага бүт мигранттар сөзсүз түрдө барат. Кыргызстандыктар, тажикстандыктар, өзбекстандыктар, Армения, Белоруссия, Казакстан, кыскасы бүт мигрантмын дегендер бүт ошол Сахаровага барат өздөрүнүн документтерин бүтүргөнгө. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Патенттерин бүтүргөнгө, же болбосо зеленый карталанга ошол нерселер үчүн барат. Кечеги жаман окуя тууралуу бир баланын видеосун көрүп калдым, чындыгында өтө чындык сөздөрдү чыркыратып сүйлөгөн да. Тажик улутунда өзбекстандык бала экен да. Прям сүйлөгөн да. Азыр видеосун кое коем. Ал бала айтып атат. Сахаровага барганыбызда дейт. Сахаровага барганыбызда очередь көп болот. Бирок эмне үчүн биз маданиятты унутуп коебуз дейт да. Эмне үчүн биз Сахаровага барганда өзүбүздү жоготпойбуз. Решетка ачылыш менен жүгүрөбүз. Бир нерседен кур калгандай. Алдыңда бирөө жыгылып түшсө, ал менен ишибиз жок. Тургузуп койгонго биздин алыбыз жетпейт. Аны дебелеп түрөтүп кетербиз дейт да. Секин бир четинен сен өт, сенен кийин мен барайын, мындай нерсе бизде жок дейт. Орустар карасаң дейт, остановкада тизилип турат. Бирден баштап узун болуп, мен өтүп кетейин деген нерсе жок. Кто последний? Мен последний, мындай депчи. Эмне үчүн бизде ушундай маданият жок? Биз бөтөн элде жүрөбүз, бөтөн жердебиз, анан бизди жаман көрөт дейбиз. Конечно, бизди жаман көрөт. Ушинтип тартип бузуп атсак, Сахаровага барабыз, кыйкырабыз, ырдайбыз, башка кылабыз, тартип жок. Кегиле дейт да. Биз өзүбүздүн маданиятыбыз менен буларды суктантайлы. Көчөгө чыкканда таптаза кийимибиздерибиз кийели, жылмайып жүрөлү, жакшынакай өзүбүздүн бир маданиятыбызды буларга көрсөтөлү. Булар дагы бизди көргөндө, булар дагы маданияттуу эл, булар дагы жакшы эл деген көз караш калтыралы. Көчөгө алып кыйкырабыз, сөгүнөбүз, өзүбүздүн тилде сүрөп кыйкырабыз, түпүрөбүз, башка кылабыз. Конечно, бизди жаман көрөт ушинтсек деп жакшынакай бир жүрөккө жете турган сөздөрдү сүйлөптүр да. Ушул баланын дагы бир видеосун көрсөңүздөр.
Hozir Femes Sahroda ochiratib kutib turibmiz. Kuni kecha bo'lgan voqea. Ikkita musulmon birodarimiz ochiratib kutib olamdan o'tib ketgan. Ha azizlar, bu shu achinarli holat shu musofirda bo'lgan va kimning qo'lidan? Biz o'zimiz musulmonlarning qo'lidan. Femes Sahroga kelamiz, ochiratib kutganda patent olish uchun hamma yuguradi, oldinga harakat qilamiz, bir-birimizni qisamiz, turtamiz. Ikki tomonimizda panjara bo'ladi. Shu panjaraning ichida qolib ketib, o'lib ketgan odamda ustiga odam bosib ketganman. Men ko'rmaganman, lekin shu holatni aytishdi. Azizlar, biz uchun achinarli holat bu musofirda. Biz o'zimizni musulmon birodarimizga zomin bo'ldik umriga. Nega biz buncha o'zbek, tojik va boshqa millat hozir aytmayman. Chunki o'zim tojikman, O'zbekistonda yashayman. Nega buncha befarosotmiz? Tojikistonlar bapesh deymiz. Men bu o'zbeklar, o'zbekmiz o'zimizga bekmiz deymiz. Qani bekligimiz, qani bapeshligimiz? Mana shu befarosotligimiz, bir neyki bu Femesda poyezdda bo'ladimi, samolyotda bo'lmi, qayerda kutish ochirat bo'lsa, shu yuguramiz, oldinga yuguramiz, befarosotlik, bemadilik qilamiz. Men bu millatlilar bizni qadrlashmasa, keyin o'ksinamiz. Bizni hurmat qilmaydi, bir tinga olmaydi. O'zimiz sababini qilyapmiz-ku. Kelinglar sababini qilaylik, bizni hurmat qilishlari uchun. Odobli bo'laylik, til bilaylik, chiroyli kiyinaylik, pulni bir har narsaga, harom narsalarga sarf qilmaylikda, chiroyli kiyinib, muomala madaniyatimizni o'zgartiraylik. Xushmuomalalik, xushfe'llik. Mana bu ochiratda kutganda iminni akkuratni mana simpatiyni duraylik. Astanovkadan e'tibor qilasizlarmi Rossiyada? Uzun bo'lib ketadi. Nega oldinga harakat qilishmaydi? Nega birinchi kirib ketdi deyishmaydi? Qo'pol bo'lsa, mana bu yerda Bahor kafe hojatda kelishadi, kirib ketishadi. Rasul madaniyat yo'q bizda. Biz shunda bir-birimizni eslatib turib, hayotda bir mazmunli yashashimiz kerak. Meni gapirganlarimni men shu tomonda qabul qilinglar. Meni tushunganlarga rahmat kattakon, borlaringizga shukr. Inson bo'lib yashaylik. Hurmatli mekendeshler, biz эми bötün elде жүрөбүз, bötün жерде жүрөбүz. Ошон үчүн ар бириңиздерге чын ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, аман-эсен иштеп мекенге кетели. Ушул жерде айта турган нерсе, көптөгөн мекендештерибиз чын жүрөктөн иштеп жүрөт да. Ошол чын жүрөктөн иштеп жүргөн мекендештерибизге залакабыз тийгизбейли. Өзбек болобу, тажик болобу, кыргыз болобу, бизди мынтип бул жакта ажыратпай эткен да. Мигрантсың болду. Сері болма. Сен улутун кызыктырбайт. Ошон үчүн ар бир мигрант бир жаман иш кылып атканда ойлонуп кылайлы. Башка мигранттарга зыяныбыз тийгизип койбойлу. Бир мигрант жаман иш кылса болду. Вес Россияда жүргөн бүт мигранттар жаман көрүнөт. Ошон үчүн келиңиздер. Ар бирибиз өзүбүздү түз жана так алып, бөлөк мекендештерибизге, мигранттарга зыяныбыз тийгизбейли. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.